Саламатсыңарбы кыздар. Кутмандуу күнүңөр менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү темабыз чапандын өңүрүн шырып тигүү. Сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүк. Өңүрдү шырып тигүүнүн технологиялык жолун үйрөнүшөт. Өнүктүрүүчүлүк, кол өнөрчүлүктү, кесиптик байкоочулугун, логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүшөт. Тарбия берүүчүлүк, тазалыкка, адептүүлүккө, бирин-бирин сыйлоого тарбияланышат. Бүгүнкү сабакка керектелүүчү жабдыктар: кайчы, ийне, жип, сантиметровый лента, бор, атайын лапка, тигүү машинасы, үлгүлөр керектелет. Техникалык коопсуздук эрежелерди жана өтүлгөн теманы кайталоо. Кайталоо үчүн суроолор. Биринчи, чапанга кандай кездемелер иштетилет? Экинчи, кол иштеринин терминдеринин аталышы кандай? Үчүнчү, кол жумушундагы жана машина жумушундагы техникалык коопсуздук эрежелерди айтып бер. Азыр кыздар чапандын үлгүлөрүн дагы бир жолу көрүп чыгабыз. Жаңы темага кыскача түшүнүк. Биринчи кезекте кездеменин өңүнө өңдөш жип тандап алабыз. Өңүрдү шырып тигүүдө алгач даярдалган бөлүктөрдү чапандын моделине жараша узунунан же туурасынан 1 сантиметр, 1,5 сантиметр, 2 сантиметр же 3 сантиметр аралыкта атайын шырып тигүү лапканын жардамы менен шырып тигебиз. Шырып алгандан кийин колго тигилген жиптерди тазалап алабыз. Андан кийин четтеринин ашыкча жерлерин кыркып, үтүктүн жардамында нымдап үтүктөп алабыз. Азыр кыздар чапанды шырып тигүүнү төмөндөгү видеодон көрө аласыңар. Бул өңүрдү шырыш үчүн биз машина лапкасы, лапкага мындай кошумча лапка коебуз. Бул лапканын үстүнө эле коебуз, бирок мына жери биздин размер болот. Мына жер размер болот. Мына жерден размер башталат. Ушул жерден биз 3-чүгө койдук. Бул биздин шырылып жаткан эмебиз 1,5 сантиметрде шырылат. Чапаныбыз. Биринчисин шырып алдык, экинчисине ушул лапканын мына жерин тийиш керек. Ошондо размери чыгат. 1,5 сантиметр. Шырып жатканда өзүнүн өңдөш жипине чыгайт.
Emez. Лапканы жардам менен биз шырып алдык. Шырып алгандан кийин колдо тигип аткан жиптерибизди алабыз. Алгандан кийин андан кийин шекесин тегиздеп осмородка кылабыз. Жакасы, жака оюлу, кийим оюлу. Андан кийин бул каптал кесиги, бул жагы этек кесиги. Ушинтип биз өңүрдү лапканын жардамы менен шырып алдык. Жаңы теманы бышыктоо үчүн төмөндөгүдөй суроолор берилет. Чапан канча сантиметрде шырылат? Жипти кантип тандоо керек? Тигүү машинасында бирдей аралыкта шыруу үчүн эмнени колдонобуз? Чапанды шырып тигүүдө алгач эмне жумуш аткарылат? Кыздар, берилген суроолорго жазуу түрүндө жооп бересиңер. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болгула.